Türkiye gayrıktары. Бұл ошол 90 жылдары Түркияга барганда ошо түрктүн музыкаларын, түркиялыктардын музыкаларын уга берип, анан бир өзүнчө ошондой бир кайрылардын түрмөгү келди да. Анан ошол Түркия жергесинде жаралган күү деп Түркия кайрыктары деп атап койдум. Бул күү баягы түркиялыктардын чогулуп алып жаштары бийлеген bir ritmikası var, ошолго шайкеш чыгарылган да. Бул бизде деле болсо керек, ошол бизде шапар тебүү деген сөз бар да. Кеч келген күнү апаларыбыз айтар эле, кайда жүрдүң мынча кечигип, шапар тээп жүрдүңбү дечи эле. Демек, ошол түркиялык жаштардын чогулуп алып бийлеген бии бизде да болсо керек. Ошол шапар бии деп аталса керек. Ошол бийди бизде жоголду, бирок ошол түркиялыктар сактап калган экен.